Кудайдын чакырыгы 13 октябрь. Бирок адам мыйзамды аткаруу менен эмес, Ыйса Машайка болгон ишеним аркылуу гана акталаарын билебиз. Анткени мыйзамды аткаруу менен эч бир адам акталбайт. Баарыбызды түбөлүгүбүз ойлондурат. Ойлонбойм деле деген адам дагы ооруганда, кыйналганда, жашоосунда жакынын жоготуп, өлүм деген нерсенин жакындыгын сезгенде түбөлүгү тууралуу ойлонот. Сизчи бейиш тууралуу, тозок тууралуу ойлоносузбу? Үмүтүңүз барбы? Ал үмүтүңүз эмнеге негизделген? Көп адамдар жакшы иштерине таянышат. Мынча жолу жетимдерге жардам бердим, мусапырларга акча берип турам, жана дагы башка ушул сыяктуу көп жакшы иштерди жасап жатам деп, Кудай менин жакшы иштеримди тарасага салат деп ойлогондор бар. Бул биз каалаган жолдор. Бирок Кудай өзүнүн падышачылыгына алып барыш үчүн бизге шарттарды өзү коет. Ал тандаган жол башка, ал курмандык жолун тандаган. Биздин кылган иштерибизден көз каранды эмес. Ыйса Машаяк айкашкан жыгачта адамзат үчүн өлгөнүнө ишенүү адамды куткарат. Бул жалгыз жол. Ал биздин күнөөлөр үчүн жазаланган. Ал аркылуу гана күнөөлөр кечирилет. Ыйыктыктын талаптарын жалгыз гана Ыйса аткара алган. Кудайдын чексиз сүйүүсү бизди куткарды. Бейиштен үмүттөнөм деген негизиңизди текшерип, кайрадан карап чыгыңыз. Азыр дагы мүмкүнчүлүк бар. Куткарылып калуу мүмкүнчүлүгү бар.